Таймураз бизнесимди тартып алды. Шакинин кайрылуусун президенттик администрация териштире баштады. Президенттин администрациясы Аю Холдинг компаниясынын түптөгөн экс-депутат Шаршенбек Абдикеримовдун президент Садыр Жапаровго Бишкектеги Томми Молл соода борбору тууралуу ачык кайрылуусун териштирип баштады. Бул тууралуу Азаттыкка президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Ишкер Шаршенбек Абдикеримовдун Facebook социалдык тармагындагы ачык кайрылуусу тууралуу президенттик администрация кабардар. Азыркы учурда кайрылууда айтылган жагдайлар боюнча мыйзамда белгиленген тартипте тиешелүү текшерүү иштери жүргүзүлүүдө, деп айтылат жазуу жүзүндө берген жообунда. Акыркы жылдары Лондондо жашап жаткан Шаршенбек Абдикеримов 28 мартта Садыр Жапаровго мамлекетке өткөрүлгөнү айтылган эки ири соода борбору Аю Гранд Комфорт жана Томми Молл боюнча кайрылуу жасаган. Ал бул объект төмөн баада 3-4 бөлмөлүү батирдин наркында бааланып, жыйынтыгында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевдин жубайынын айланасындагы адамдарга өтүп кеткенин жазган. Ошондан кийин УКМКнын мурдагы төрагасынын оолу Таймураз Ташиев Facebook'тагы баракчасы аркылуу жооп берип, анын айткандарын четке каккан. Таймураз Ташиев Абдикеримовдун президентке кайрылуусун биздин үй-бүлөгө карата жалган жала жабуу, каралоо аракеттеринин уландысы деп сыпаттаган. Сиздин оюңуз кандай? Комментарийге калтырыңыз. Таймураз менен Шайырбек Кара Суудагы Оомат базарын тартып алышкан. Булар кызарган жерлерди көрсө эле баса кала бергенби? Кара Суудагы Оомат базарындагы тартып алышыптыр. Анан ал Таймураз Ташиевге тийиптир. Кара Суу базарынын бир бөлүгү болсо Шайырбекке тийди. Эске салсак, Оомат базарына 1996 жылдан бери саясатчы Оштун экс-мэри Мелис Мырзахматовдун жакындарына ээлик кылып келгени айтылып келген. Кийин улутташтыруу шылтоосу менен Ташиевдин баласына өтүптүр. Менимче бул маселе такыр иликтенип, мүлктөр ээлерине кайтарылышы керек, деп айтат Мирбек Айтикеев. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Оолум Умар 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4 степенде. Жалгыз бой энемин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келатамын. Ооруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып ооруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын кыргыз элим. Балама 5 сом 10 сом болсо да жардам бериңиздер, жок дегенде мени көрсө апа деп, мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар суранам. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Умар каттуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун.